Har bir adam uktaganda özünün töşөгүnө daarаты менен жатса, ошол адамдын дуасы кабыл болот дейт. Куптан окуп бүттү, жата турган жерине келди. Келип daarаты менен оң жан баштап жатып, жаткан дуасын айтып, уктап кеткенге чейинки зикир кылып дуа кылса, ошол дуалары кабыл болот дейт. Анткени баары бүтүрдүм деп daarат жатпастан, daarат менен жаткан адамдын дуасы ошол кабыл болот дейт. Мен ауа ила фирашихи tahиран yazkurullah hatta yudrikahu nu'asu lam yanqalib sa'ata min al-layl sa'ala Allah shay'an min khayri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu deyt. Daarаты менен жаткан адам түндө сойгонуп кетип, чочуп кетип кайра уктап, түндө сойгонуп кетип кайра уктаган учурда дейт, ошол адамдын дуасы кабыл болуп турат дейт. Демек оны алактайсың, балаң Москвада, кызың Санкт-Петербургда, күйөө балаң дагы тиякта, дагы бирөөсү биякта. Сенде уйку жок. Ата-эне сенде уйку жок. Сенде уйку жок. Сен daarат менен жатсаң, түндө туруп балдарыңа дегенде дуа кылсаң, кайра уктайсың, кайра туруп дуа кыласың, ошонун баары кабыл болот. Туруп да шарт эмес, кыбланы карап шарт эмес. Оодарылып дуа кылсаң, ошонун дуаңдын баары кабыл болот. Күйөөсү бильярд ойноп көчөгө кетет, эжелерибиз үйүндө отурат, daarат менен жата турган болсо, туруп ойгонгондо дуа кылса, дуасын кабыл кылат. Бала мектепте окуйт, такыр жетише албай калды, ошондо дуа кылсаң, дуаң кабыл болот. İşinde bereke yok, sodanda bereke yok, katının getip kalgan, erin seni günü kurat. Kaçan dua kılasın? Daarat menen ukta, tünde turup çoçup ketkende, tünde oygonup ketkende, tilek kılsan, tileğin oşol uçurda kabul bolot. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselam oşenti bir rivayet kılat. Bu hadis İmam Tirmizi'de 3526. nomur menen gelir.